Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракеси Теңир тоодо Муратбек Рыскулов атындагы облустук музыкалык драма театрында Нарын облусунун жетекчилеринин кеңири катышуусунда белгиленди. Урматтуу коноктор жана ардактуу кесиптештер, сиздерди Нарын облусунун элинин жана жеке өзүмдүн атыман Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Бул күн Кыргызстандын илим-билим дүйнөсүндөгү кылымдык тарыхты талыкпаган эмгекти, улуу мурасты эскерген күн. 1925 жылы негизделип, 100 жылдык даңазалуу жолду басып өткөн Кыргыз улуттук университети бүгүнкү күндө өлкөбүздүн билим берүү тутумунун алдыңкы флагманы, интеллектуалдык күчүнүн булагы болуп саналат. Мындан тышкары 2025 жылдын 7 ноябрында Кыргыз улуттук университетинин ректору профессор Доктурбек Чонтоев Кочкор районунун Кумдөбү айылында жайгашкан Орто кылымдагы Төрткөл шаарынын урандыларына барып, тарыхчылар жана университеттин студенттери тарабынан жүргүзүлүп жаткан археологиялык изилдөө иштеринин жүрүшү менен таанышты. Негизи жүрүп атышы ошол 22-жылкы жана 28 декабрдагы 412 президенттин указы менен көөнө мурас, көөнө тарых мурастары деген указ бар. Ошонун алкагында ушул Кыргызстандын көп аймактарында бул биздин улуттук университет эмес, Илимдер академиясынын, анан дагы бир-эки структураларынын мин культуранын алкагында ушул иштер жүрүп атат. Ошонун бир 2-3-өсү биздин улуттук университеттин адистери, археолог ошол жана Ороз агайдын командасы менен жүргүзүлүп атат. 3-үчү ачылышы мына ушул Кочкордун Кумбел айылындагы ошол 11-12 кылымдарга таандык мончонун табылышы. Анан бул жерде ошол жана Кочкор Башаты шаарынын башталышы деп ошол айтып атышат. 3,5 гектар территорияны геосканер жүргүзүшкөн экен. Ошол геосканер жүргүзгөндө мына ушул жерден бир берген экен. Анан бул бүгүнкү күндө башталышы эле. Мен ойлойм, дагы бир ошо геосканердин жардамы менен көрсөткөн точкаларды, объектилерди казуу иштерин, археология иштерди уланта беребиз. Археологиялык казууларды, биздин өзүбүздүн тарыхыбызды, географиябызды, каада салттарды, мурдакы мезгилдерде кандай периодтор болгон маалыматтар бул эртеңки муун үчүн абдан керек иштер болуп эсептелинет. Анан биз университет тарабынан, мен жетекчи катары ушул иштердин мындан ары уланышына мүмкүн болушунча жардам берип, колго алып иштерди уланта беребиз. Сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2025 жылдын 11 сентябрдагы номер 256 жарлыгынын негизинде Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине кошулгандыгына байланыштуу профессор Доктурбек Чонтоев Нарын мамлекеттик университетинин окутуучулар жааматы жана студенттери менен жолугушуу өткөрүп, өлкөбүздүн билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанисине жана жогорку билим берүүнүн сапатын жогорулатууга басым жасап, ошондой эле Нарын мамлекеттик университетинин Кыргыз улуттук университетине кошулушу регионалдык университеттерди өнүктүрүүгө, бирдиктүү билим берүү стандарттарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатканын белгиледи.